Ошо суу алганда мына өзүңөр көрүп атасыңар, азыр мал менен кошо эл да ушу суудан ичет. Bir yerden ona жогортондо малдар ичип атат. Мен жаш кезимде сыла суу ичим. Кызыл өзгөрүш айылы 1926-жылы негизделген. Жалпы калкынын саны 11.700 адамды түзөт. Тургундар дыйканчылык жана мал чарбачылыгы менен алектенет. Региондордо чечилбей келген көйгөйлөрдүн бири бул суу маселеси. Аталган айылда да тургундарды түйшөлткөн таза суу көйгөйү жөнгө салынбай келет. Биз азыркы учурда Токтогул районуна караштуу Өзгөрүш айылындабыз. Бул жак тоого жакын, тоонун түбүндө жайгашкандыктан кышы кыштай, жазы жаздай, жайы жайдай болот. А бирок бир гана нерсе өзгөрбөйт. Ал эмне десеңиздер, суу маселеси. Кышында дагы, жайында дагы ушул жердеги агып жаткан суудан айыл тургундары колдонуп келишет. Албетте, жайында мынчалык оор болбогону менен кыш келери менен бул жакта эң чоң көйгөй башталат экен. 12 жаштагы байыш күнүнө 2 рет дал ушул жерге келип суу алып кетет. Бул жерден бир адам чакага сууну алуусу кыйынчылыкты жаратат. Ошондуктан байыш адатта эгизин ээрчитип же улуу агасы менен келет. Бул ирет мен жардамга келдим. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй бул жерге жалгыз келүү өтө коркунучтуу. Себеби тоңуп турган сууну эле учун чагып алышып, ушундай айыл тургундары суу алып жатышат. Бул жерден бийиктигин дагы өзүңүздөр көрүп жатасыздар. Бирөө жер жактан алып берсе, экинчиси куюуга мажбур. Айыл тургундары ичкен бул арыктагы суудан мал жандык дагы ичет. Бул көрүнүш айылдыктардын ден соолугуна зыян алып келери белгилүү. Байыш негизи жалгыз суу алып келе аласың бесиң? Жок. Байкем мен же эгиз менен алып келем. Анткени бээктен муз бар, ошон үчүн мен жыгылып кетем деп корком. Азыр эгизим же байкем жок болуп калды. Себеби мен сага жардамдашып атам, Ооба. Байыш, эмне үчүн ата-энең же чоңдор алып кетпейт силерди? Эгизим суу алып келгенден корком. Үйдө апам суу алып кел деп айтат. Айла жок алып келем мен. Негизи бул жака кулап калган учурлар болгонбу? Сууга түшүп кеткен? Чана түшүп кеткен болот. Кээде өзүм деле түшүп кетем. Азыр бул сууну алып бара болуп эмне кыласың? Үйгө барып малга берем. Эртең менен ат сугарып бүткөндөн кийин саат 10:30 суу алып кетем өзүм үйгө. Азыр кечкисин муну малга апарам, баккан бээлерге апарам. Андан кийин кайта да үйгө өзүм алып келем. Кээде мал ичип аткан учурларда эмне кыласыңар? Кээде мал ичип турганда биз текте туп турабыз. Мал ичип бүткөндөн суу туңгандан кийин алабыз. Күндүн чыгышы менен айыл эли суу алууга келишет. Ага чейин мал келип булгап кеткен болсо, анда тургундар суунун тунушун күтүүгө аргасыз. Ушул жерге көчүп келгениме 20 жыл болду. 20 жылдан бери ушул көйгөй. Таза суу маселеси. Ушул арык, могул арык жай кышы тынбай суу агат. Чоң арык деп коет, Бок басар арыгы деп коет муну. Токтогул районунун эң чоң айыл өкмөттөрүнүн бири Өзгөрүш айыл өкмөтү. 12 000 калк жашаган айыл өкмөт бул жер. 5 мектеп бар бул жерде. Ошо суу алганда мына өзүңөр көрүп атасыңар, азыр мал менен кошо эл да ушу суудан ичет. Жайы кышы дебей ушу суудан ичебиз. Мал менен кошо ичебиз. Башында эмне болуп атат, нелер жатат, аны эч ким билбейт. Ошо аккан сууду эле ушундан ичип атабыз. Мындан башка бизде таза суу жок. Коптоносун чылада. Bir yerden ona жогортондо малдар ичип атат. Мен жаш кезимде чыла суу ичим атабыз. Балдар азыр ичип ооруп ичет көп болуп атышат. Айылдын айрым жерлеринде суу
суу түтүкчөлөр орнотулган. Бирок суук түшөрү менен алар иштен чыгат. Бул көйгөй айыл негизделгенден бери эле чечилбей келет. Эл таза суунун көйгөйүнө да көнүп калышкандай. Айыл өнүксө өлкө өнүгөт. 2019 жылда аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыяланып, эл элинин үмүтү таза суудан үзүлө элек. Кызыл өзгөрүш айылынын тургундары үчүн аталган көйгөй чечиле турчу маселелердин биринчиси. Абдулдаева, Алтынбек Кубанычбеков, Нью ТВ.